Assalamu алейкум достор, сиздер менен Курт Трейд. Бүгүн биз сиздер менен обычный эле өскөнүп калгандай эле торговля кылабыз жана ошондой эле Форекс жакты бир сыра көрсөтүп кетем туугандар. Так, бул мен обычный эле кадимки валютный парадагы счетум. Так. Бизге жарым сааттык таймфрейм керек. Жарым сааттык менен биз уровеньдерди таап алабыз туугандар. Жарым сааттык менен биз уровень таап алабыз өзүбүзгө. Так, OutGPI кызык бир башкача бир структура болуп атыптыр да бул жердечи. Макул, хорошо, мына өзүбүзгө заметкага алып коелу пока. Ушундай кылып. Эгерде пробой боло турган болсо, дальше повышенияга алабыз да. Так. Так, ушул жерден биз 5 минутага покупка ачабыз туугандар. Анткени бизде эмне үчүн биз бул жерден 5 минутага покупка ачып атабыз десеңер туугандар. Анткени бизде бул жерде уровень бар. Уровень сопротивления бар. Ошондой эле бизде уже мынакей бул жакта бир разворотный свеча болгон. Андан кийин азыр бул болсо кайра бул уровеньди тест кылып туруп, андан кийин кайра кетиши мүмкүн. Бирок могу жердеги уровеньден кайра артка откат берип кетиптир да. Ушул жерде дагы бир скопление бар экен туугандар. Ошол нерсени учитывать этишибиз керек. Ошондой эле 5 минуткага өтөбүз. Азыр 15 минута, 10 минута, 5 минутка. Мына туугандар, өзүңүздөр эле көргөндөй эле скопление болуп атат. 5 минуткада эгерде биз технический анализ боюнча ала турган болсок, бизде расширяющий клин болуп атат. Расширяющий клин көбүнчөсү өйдөгө чыгат. 70%. Ошол туугандар, күтөбүз. Так, эми бул жагыбыз кете берсин. Так, бизге Forex MT5 керек туугандар. Так, бул биткоин. Так, бизге биткоин керек. Биткоинден биз болсо кайрадан снижение күтүп атканбыз. Так, продажага ачабыз туугандар. Вип чатка таштаган болчумун кече күнү биз бул жерден покупка алдык. Андан кийин кечинде бул жактан позицияларыбыздын баардыгын жаптык дагы. Андан кийин кайрадан азыр продажага ачабыз достор. Так, $500 на продажу. Ошондой эле мен эфириумдан ачам. Так, эфириумдан дагы мен продажа ачам. Анткени биткоин азыр понижение көрсөтө турган болсо, биткоин ага турган болсо, альткоиндар 2 эсе агышы мүмкүн да. Өзү эфириумду биз негизи основной мындай чоң покупкага 2200төн күтүп атканбыз. Продажа. Так, мына туугандар, алдык. Бул жакка все тийбейбиз, бул жак ошол бойдон тура берет. Мен болсо мынакей Telegram каналга бул жакка Форекске таштагам. Кече алтындан да алганбыз, жаптык. Бул Форекс каналы, бул отдельный. Ошондой эле мынакей биздин VIP чат туугандар. VIP чаттагы балдар, кыздар, мына биздин сигналыбыз жок эле, өз алдынча уже иштеп башташты достор, көрүсүздөр. Өз алдынча иштешип атат уже. Ар биринин результаттары бар уже буюрса. Мына достор.
биздин сигналдарды күтүп отурушпайт. Анткени достор, булар деген биз күнүгө теханализ боюнча аз-аздан обучение өткөнү, үйрөткөнү аракет кылып атабыз да. Ошондой эле бизде мынакей биз жакта обучающий канал бар достор. Анткени булар ушул жакты полностью окуп, көрүп, өздөрүнө план түзүшүп, достор, ошентип иштеп жатышат. Бизде мынакей мен кече күнү деген балдарга план түзүп бергенмин. Азыр көрсөтөйүн. Бизде ушундай план бар. Так, мен балдарга таштадым эле. Мына достор, мынакей план. Бул жерде эгерде балансыңда мынакей $100 болсо, дальше ошо балансыңды кандай кылып разгон кылышың керек, күнүнө канча процент кошушуң керек туугандар. Ошонун баардыгы ушул жака жазылган. Өзүңөр ушул нерсени видеону стопко коюп туруп, өзүңөргө скриншот кылып, андан кийин жакшылап эсептеп, бир сыйра карап чыксаңар болот достор. Так, Форекс болду. Мына Форекс туугандар тура берет. Мен кааласам ушуну мисалы $24 минус менен жаап койсом деле болот да. Муну өзүң колуң менен жапмайынча бул позиция силерден эч жака кетпейт туугандар. Ошол нерсеси жакшы. Эми кайрадан тиги жака обычный торговляска өтөлү. Ал жакта позициябыз бар эле биздин. Позициябыз бул жакта буюрса жакшы эле кетип атыптыр. 24 секунда калыптыр бизде. Бул жактын Форекстин эмнеси безопасный достор. Мына өзүңүздөр көргөндөй, азыр 5 секундтан кийин же мен либо плюс болом, либо минус болом да туугандар $50. А тиги жактан эгерде мен позиция ача турган болсом, ал позицияны мен өзүм колум менен жапмайынча мен эч качан минуста болбойм да. Ошол минус деп көрсөтүп турган нерсени өзүмдүн колум менен фиксация кылмайынча мен эч качан ал жерден минуска кетпейм туугандар. Азыр ушул жердеги уровеньде торговля болуп атат. Ошон үчүн мен дагы бир жолу покупкага алдым. Бизде ошондой эле бул жакта өзүңүздөр көргөндөй эле разворотный структура болуп келатат. Өзү негизи туугандар элдин көбү ойлойт экен да, рынок мындай болуп, бул жака көрсөтүп берейин. Мындай болуп, же болбосо кайра снижение болгондо дагы ушундай эле болуп снижение болот депчи. Андай эмес туугандар. Бул мурун болчу да. Мурун ушундай болчу. Азыр мындай болбой калган. Азыр рынок ар бир чыккан жаңылыкка же памп берет, же дамп берет да. Эки эле вариант болуп калган. Андан кийин болсо азыр рынок бир ликвидностьтан бир ликвидностька кыймылдайт да. Мисалы ликвидность деген эмне туугандар? Бул жерден мисалы мынакей ушул уровеньден покупка алгандардыкы, ушул уровеньден покупка алгандардын стоптору мынакей ушул жерде болот да. Баягы силерге кантип түшүндүрсөм, ушул жерден азыр мисалы биз 5 минутага повышение алсак, бизде эле 10 минутта, 15 минутта, 20 минутта алган кишилер бар да. Ошондой эле продажа алгандар дагы бар. Бирок продажа алгандардыкы стоптору бул жакта туугандар. Ошол үчүн рынок обязательно ушундай боковикке скопление туруп калат. Скопление болгондон кийин, скопление болуп атканда бул эки жактан продавецтер менен покупательдер экөө бири-бири менен баягы күрөшүп жатып, бул же бул жак бетке акча чогулат, же бул жак бетке акча чогулат да. Андан кийин рынок карайт эки жакта. Так, кайсы жагы бизге выгодныйраак дейт да, ошол жакты көздөйт. Мисалы ылдый жак бизге выгодный болсо, ылдыйда көп ликвидность акча бар болсо, ылдыйга келет дагы. Бул ушул жерден лонг алган, өйдөгө повышение покупкага ачкан элдердин баардыгын бул жакта минуска жабат да, андан кийин кайра разворот алып келип туруп уже буларга келип баштайт. Рыноктун өзүнүн структурасы азыр данный момент ушундай болуп калган туугандар. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле бул дагы дальше бизди алып кетип атат. Бул азыр өтө эле боковикте турат да. Рынок боковикке туруп алган достор. Ошондой эле могу обычный валютный пара аут GPI'ды байкасаңыздар достор. Канчалык өзүнүн өйдөңкү максимумуна келип, канча жолу мондой болуп үстүнө келип жармаша берген болсо туугандар, бул жака
могу уровеньдин күчү калбай калат да уже. Анан кийин рано или поздно по-любому бир нерсе болуп, бул жакта мындай болуп туруп бир пробитие болот достор. Пробитие болуп туруп, андан кийин ретест кылып туруп, ушул жердин разворотунан өйдөгө покупкага кирсек, бизге более идеальныйраак момент болот да, уверенныйраак киребиз. Ушундай моменттерди көп издеп карап күтүшүңүздөр керек. Мына мен өзүмө жана видеонун башында деген өзүмө ушундай кылып атайын чийип алгам. Буну күтөбүз, пока бул пробитие болмоюнча биз бул жака пока позиция ачканы жолобойбуз. Так, бул жерден азыр биз покупка ачалы десек, бизде бул жакта плечо, голова, плечо болоттур да. Ошондой эле бизде бул жакта уровень бар экен. Өйдөгө ачалы десек, покупкага ачалы десек, бул жерден ушул уровеньден өйдөгө покупкага ачалы десек, бизде бул жакта голова, плечо болуп атат. Голова, плечону болсо измерять этсеңер, мындай болуп туруп расстояниясын измерять этесиңер, где-то примерно ушул тарап болот. Ушул тушка чейин келиши мүмкүн бул туш. Ошон үчүн покупкадагы, продажадагы азыр 50/50 болуп турат да. Хотя уровеньге келип өйдөгө отскок берейин деп тургандай болуп көрүнүп турат. Ушундай моменттерден көпчүлүгү алданат достор. Так, бул жакты көрө турган болсок, бул жакта бизде азыр эмне болуп атат? Бул жакта уровеньин тешиптир. Уровеньди тешип, бул жакта бизде скопление болгон экен. Бизде мондай клин болгон экен. Бул клинден чыккан. Чыгып туруп, кайрадан клиндин ичине кирип алды достор. Бул где-то примерно ушул жерге чейин түшүшү мүмкүн кайрадан. Бирок могу жерден дагы токтоп калышы мүмкүн. Ушул жерден токтоп туруп бир разворот алышы мүмкүн. Болбосо мындай келип туруп, андан кийин отскок бериши мүмкүн. Уже отскок берип атат мынакей бул жакта. Так, ушул жерден биз покупка алып көрөлүчү. 5 минутага догон алайын. Эми бул уровень негизи основной деле уровень эмес. Более мындай уверенныйраак боло турган болсок, бизге уже бул могу уровень болуп калат да достор. Пробой болуп келатат. Да, бул жактагыдай болушу мүмкүн да, караңыздар. Бул жактан бизди пробой кылган, көрүсүздөрбү? Мынакей. Клин бар болчу бизде. Келди, прям идеальный иштеп берген. Пробой болду. Азыр бул жерге скопление болуп атат. Скопление болуп туруп, бул азыр бул жакты тест кылат да, андан кийин мындай болуп кайрылышы мүмкүн. Ушул кезде бул кайрадан келип туруп, ушул уровеньди тест кылгандан кийин мого окшош, ушуга окшош бир свеча чыккандан кийин, ушундай келип тийип туруп, откуп берип баштаган кезде биз покупкага примерно ушул уровеньге чейин покупка алсак, бул бизге более мындай 70-80% вероятный сделка кылып берет да. Так что күтөбүз, буну дагы бул жакка коюп алалы. Так, биринчи догонубуз минус кетип атат. Бул жакты контролдоп туралы. Кийинки догонубуз ушул жер болуп калат экен да, примерно. Так, 108 болуп калат экен. 108 болуп калат экен. Так, AG5 да биз өзүбүзгө кое алалы, AG5 кое алалы. Так, бул разворотный структура алып баратат азыр. Же бул ушул туруштан ушул бойдон мындайдан пробой болот, же болбосо бул кайрадан бул жакка келет да туугандар. Бул жакка келип, андан кийин мындай болуп, андан кийин аккуратный пробой болушу мүмкүн. AG5-ди дагы алып алалы.
жана айткандай эле бул азыр ылдыйга келип атат. Ушул жерден биз даже 3 минутага 150 долларга понижение алып көрсөк болот туугандар. Анткени жарым сааттыкта бизде бул жактагы уровеньди тешти туугандар. Бул жакта уровеньди тешип уже закреп болду ылдыйданчы. Эми кийинкиси биз күткөнүбүз боюнча бул жакка келип туруп, андан кийин кайра откуп берет дагы. Кийинки свечалар уже мындайдан повышение кетиши мүмкүн достор. Так, минута калды, бул уже артка тартып бартат. Акырындан ушул жердеги деле уровеньибиз бир аз тоскоолдук берип атат окшойт. Эң башкысы туугандар, поспешный вывод кылбашыңыздар керек да. Шашып баягы ойду келди сделкаларды ачып бербешиңиздер керек туугандар. Биз күткөндөй эле биринчи уровеньден эле бул уже отскок берди азыр. Ушул жерде эле буга разворотный момент болуп калышы мүмкүн. Бирок бизге бул жака ушул жерден кийинки свеча мындай болуп, кийинкиси да мындай болмоюнча, бул могу уровеньден өтпөйүнчө биз разворот болду деп уже эсептей албайбыз да. Эгерде бул уже ушул структурадан өткөндөн кийин гана, ушул уровеньден өткөндөн кийин, могу жердеги могу уровеньдерден өткөндөн кийин гана болду уже толук түрдө разворот берди деп баягы ишенсек болот да. Анткени бул жерден деле кайра артка кетип калышы мүмкүн. Акыркы секундада бул бизге минуска жаап берип койду достор. Классика, покеттин классикасы бул негизи. Алабыз. 5 минуттага покупка алдым, анткени уже мынакей бул жарым сааттык свеча откуп болуп атат бизде. Идеально 10 минут убакыт калды, биз 5 минуттага покупкага сделка ачтык достор. Пара ГБП аут, жана мен силерге айткандай эле мынакей бул өзүнүн уровеньден азыр отскок берип атат бизде. Так, биз Форекске өтүп туруп, Форекстеги позицияларыбызды карап койгон болсок, ошол бойдон турат. Так, алтынга кирели. Алтындан деген биз покупка алмакпыз достор, алтындан биз покупка алмакпыз. Алтындан мен покупка алып кой берейин. Анткени үстүнкү уровеньге уже келип пробой болоюн деп калыптыр да. Азыр мына жер пробой болот уже. Алтын пробой кылат окшойт да. Так, купить. Покупкага сделка ачтым мынакей туугандар. Ошондой эле бул жактан сиздер take profit, stop loss коюп койсоңуздар болот. Баягы цена өзү жеткенден кийин өзү автоматически жаап берет да. Мисалы, stop loss коюп койсоңуздар, цена бул жакка чейин түшүп кете турган болсо, болду. Ошол канча минуста турган болсо, ошол эле минусуңуз менен жаап туруп, кайра калган остаток балансыңызды бул жакка алып келип берет. Форекстин ушунусу жакшы туугандар. А бул жактан деген мынакей биз позиция ачтык. Эми бул жактан кудайдан тилени отура бересиңер да, анализди кылганы кыласыңар, полностью бүт баарын кыласыңар, бирок иногда анализ деле жардам бербей калат туугандар.
иногда Pocket'te анализ деле жардам бербей калат да. Баягы өтө эле көп видео болуп кетти азыр интернетте. Бүт бар эле кирсең эле $10 миллион, $10 100, $10 $10 000 дегендерчи. Туугандар эми ал андай видеону любой эле киши тартып кое алат го дейм 100-чү попыткаданчы. Анан таза болбой баратса, азыр деген технологиянын убакыты 21-кылым. Любой нерсени монтаж кылып жасап, окшоштуруп көрсөтүп койсо болот. Бүт барына кирсең эле каналдары жабык, вип чаттары жабык дейт. Мына бизде бул жакта туугандар болсо полностью бири-бири менен жазышып, бөлүшүп, өздөрүнүн ойлору менен бөлүшүп, кимде эмне болуп атат, кандай болуп атат, кимдики плюс, кимдики минус, полностью бүт баары ачык жана прозрачно бизде туугандар. Бүт баары бизде ачык жана прозрачно, өзүңүздөр көргөндөй эле. Форекске ушул эле балансыңыздарды, мисалы мынакей балансыңыздарда $100 акча болгон болсо, $50 форекске өткөрүп алып туруп, $50 бул жактан акырындан разгон кылганы деле возможность бар достор. $50 форекске өткөрүп аласыздар дагы, форекстен биз берген сигнал менен ачып коебуз. Болду, тийбейсиз ага. Ал форекске сиз биз позицияны иногда 1 күн, 2 күн, 1 жумада кармап калышыбыз мүмкүн да. Азыр эгерде биз күткөндөй эле крипторынок полностью обвал болуп түшүп бере турган болсо, именно ошол значенияларга, биз күткөн значенияларга түшүп бере турган болсо, анда биз жакшы эле покупка кылабыз достор. Мына бул биткоин, кече күнү биз ушинтип анализ кылганбыз. Эгерде пробой боло турган болсо, ушул жерге чейин келип берет деп. Буну кантип билсеңиздер болот? Мынакей угольниктин бул башына түйүнө тартып аласыздар да достор, үстүнө коесуздар. Пробой болгон жерден баштап койгондо тех анализ боюнча мынакей ушул жерге келип берет экен достор. Ушул жака келип берет экен. Биз биткоинди деген мынакей 73-74дөн күтүп атабыз. Эгерде азыр ушул жерден бир разворотный структура алып берип туруп, ылдыйга келип бере турган болсо, ушул жерден биз жакшы эле бир котлетага буюрса позиция ачабыз достор. Күтөбүз. 20 секунд калды. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй эле мен либо ушул убакыт бүткүчөктү ушул $300 же минус болмок. Эгерде плюс болбой калса, $300 мен полностью жоготмокмун да туугандар. $300 мен полностью жоготмокмун. А форекстен болсо мен любой время, мисалы $300 позиция аша турган болсом, эгерде мен позициямды тура эмес ачып алган болсом, же рынокто бир кандайдыр бир изменениялар болуп кеткен болсо, любой время мен өзүмдүн позициямды колум менен жаап койсом болот. Мисалы $300 мен ачсам, $32 минуста турамбы, мага бир нерсеси жакпай жатабы, же мен тура эмес кирип алдымбы, же шашып кирип алдымбы, болду, всё, мен келип туруп эле подтвердитти базам, менин сделкам $32 минус менен жабылат. Зато нар жактагы основной $260, $270 балансым кайра өзүмө келип кайтат достор. Ошондой туугандар, форекске мынакей биз азыр алтындан покупка алдык, эфириум менен биткоинден биз продажа алып күтүп отурабыз достор. Баарыңыздарга ассаламу алейкум, вип чатка өтүңүздөр туугандар. Биз азыр жаңы катталып, үйрөнөм дегендерге өзүбүз биринчи баштапкы депозит кылып берип атабыз. Бүт баары ачык, прозрачно, каналдарга отчетторду таштап атабыз. Күнүнө 2 мал торговля кылып атабыз достор. Ошондой эле биз буюрса 1-декабрдан баштап $200 балансты разгон кылып баштайбыз достор, жаңы жылга чейин. Биздин цель $200дан $2000 жетиш күнүмдүк өзүбүздүн планыбыз менен. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кийинки видеороликте көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.